соктогон Анжелика көрмандарына капа болду. Ырча Анжелика учурда виртуалдуу жашоодо жашап, жакын адамдар бири-бирине көңүл бөлбөй калганын айтат. Ар кимиң ар бушта телефон кучактап, социалдык тармакка сүңгүп, үй бүлөңөргө, ата-энеңерге, жакындарга көңүл бурбай, балдарыңарды жүзүн сүйүп, мээрим төкпөй калганыңарды көрүп капаланам. Байкасам барыңар эле виртуалдуу жашоого көнүп бараткандайсыңар. Бири-бириңер менен сүйлөшкөнүңөр, кучактаганыңар, сүйүүңөр азайып, бири-бириңерге бут тосуулар, көрө албастык, ичи тарлык көбөйдү. Максат өмүрүңөрдү ушинтип коротуу эмес, адамдык сапатыңарды, инсандык өнүгүүңөрдү өнүктүрүү болсо сонун болот эле. Адамдар менен болгон алака, үй бүлөлүк мамиле канчалык маанилүү экенин сездирүүнү каалайм. Ээн эркин, жөн гана басып жүрүү, же тескерисинче дайыма жумушка шашып, анын таттуу үзүрүн, жагымдуу чарчоону сезүүнүн кандай бакыт экенин сезүү сонун. Бакыт, тынччылык, ээн эркин, бакубат, бака-шака жашоодо мындай сонун көз ирмемдерди негатив ойлоруңар менен булгабагыла. Маалымат булагы, аргумент чекит KG. Айгерим Расул кызынын кайнатасы. Бул улак деле чабат. Ырча Айгерим Расул кызынын ат чапкан видеосу тарады. Бул тууралуу анын социалдык тармактагы баракчасына шилтеме берип, Барометр билдирет. Ырча айым кайын журтуна конокко барып, тоо коюнунда ат чапкан видеосу жүктөгөн. Кайын журт, бул улак деле чабат деп сүйлөп жаткан кайнатам. Чижеловес деген кайнагам, артта сүйлөп жаткан айымдар чоң кайненем, кайнежем деди Ырча айым. Маалымат булагы, Барометр чекит KG. Мирбек Атабеков кайрадан үй бүлөсү менен бирге. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабеков келинчегин жана балдарын Манас эл аралык аэропортунан тосуп алды. Бул тууралуу ырчынын келинчеги Мээрим Төлөпбергенден соц тармактагы баракчасына шилтеме берип, Барометр билдирет. Эскерте кетсек, Атабековдор үстүбүздөгү жылдын 26 февралында дагы бир кызды болушкан. Буга чейин жубайлар Адам жана Ыйман аттуу эки баланы тарбиялап келишкен. Үчүнчү наристесин ырчынын келинчеги АКШдан көз жарып, сүйүү деген ысым ыйгарышкан. Коронавирус илдетинин жайылышынан улам дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө карантин киргизилген. Анын себебинен АКШдан 5 айдан бери келе албай жаткан ырчынын үй бүлөсү 20 августта таңга жүк келди. Ар бир бала ата-энеси менен бирге болсун. Балдарымдын атасын көргөндөгү маанайы өзгөчө, деди Мээрим Төлөпберген. Маалымат булагы, Барометр чекит KG. Айпери Кубик кызы. Косметика эмне экенин унуткам. Ырча Айпери Кубик кызы жоолук салынгандан кийин боюнбош керек деген көрмандарына жооп узатты. Бул тууралуу ал социалдык баракчасына өз оюн билдирди. Боюнбош керек деген насаат айтып жаткандарга жооп берип коеюнчу уруксат болсо. Боюнбой калганыма 2 айдын жүзү болду. Бетиме маскаларды эле колдонбосом, косметика эмне экенин унуткам. Тескерисинче, бетим жыргап жатат. Боюнам деп убакыт да кетпейт. Косметикага да үнөм. Аллах берген сулуулук менен жүрөм. Кайра сонун экен да. Мындан ары эми такыр боеп койбойм. Каш тербейм, кирпик өстүрбөйм, тырмак боебойм, өстүрбөйм. Шүгүр, мактанган жокмун. Болгону суроолорго жооп болду деп кайрылды көрмандардын Ырча айым. Маалымат булагы, Заман чекит KG. Адам кандай ийгиликке жетсе болот. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова легендарлуу спортчу Мухаммед Алинин учкун сөздөрүнүн өзүнүн социалдык баракчасынан бөлүштү. Ага төмөндө көз жүгүртсөңүз болот. Биринчиси, тобокелге барууга эрки жетпеген адам жашоосунда эч нерсеге жетише албайт. Экинчиси, адамды машыгуу залдары чемпион кылбайт. Ичиндеги каалоосу, кыялдары жана улуу максаттары чемпион кылат. Үчүнчүсү, кандай болууну кааласаң ошондой болосуң. Жакшы адам болууну каалаган жакшы адам болот. Төртүнчүсү, канчалык биз башкаларга жардам берсек, биз өзүбүзгө жардам берген болобуз. Бешинчиси, мен машыгуулардын ар бир минутасын жек көрөт элем, бирок мен өзүмө таштап кетпе, азыр кыйналып бирок калган өмүрүңдү чемпион болуп жашап өт деп айтат элем.
Алтынчысы, кандай гана максатың болбосун, эмгек кылсаң гана жетесиң. Жетинчisi, мен тамеки тартпайм, бирок ар дайым жанымда ширеңке күкүрт алып жүрөм. Качан менин каалоолорум мени күнөөгө тартканда, мен ширеңкени күйгүзүп алаканыма жакындатып өзүмө мындай дейм: Али, сен бул кичинекей ширеңкенин ысыгына да чыдабайсың. Анда сен кантип тозоктун ысыгына чыдайсың? Сегизинчisi, адам 50 жашында деле жашоого болгон көз карашы 20 жашындагыдай болсо, анда ал адам 30 жылын жоготуптур. Тогузунчусу, Кудай адам чече албай турган жүктү жүктөбөйт адамга. Онунчусу, силер мени кандай көргүңөр келсе ошондой болууга милдеттүү эмесмин. Мен эркимин кандай болгум келсе ошондой боломун. Маалымат булагы, Заман Чекит Кейджи. Нурлан Насип Ырчы. Жакындарыма айтылган кептерди оор кабыл кылам. Бир тууган рубрикабызда бул жолку Нурлан Насип жана анын эжеси Элзада Насипбекова конокту. Белгилүү болгондой, Нурлан Насиптин эжеси да ырчылык өнөр жолуна аттанган. Эммесе бир туугандардын сырын чогуу угалы. Саламатсыңыздарбы? Өлкө жаңыдан карантинден чыкты. Бул кырдаал силерге кандай таасир болду? Менин чыгармачылыкка аралашканыма 10 жылдай болуп калды. Ошондон бери мынча узак убакытка эс ала элек элем. Үй жумуштарын кылып көрө элек элем. Үйдөгүлөр менен чогуу отуруп тамактанбай калыптырмын. Ошондой нерселерден рахат алып үйдө болдум. Терс жагы паникага алдырат экенсиң. Элзада Насипбекова. Мен карантинде атамдардын үйүнө бара албай калган убакыт болду. 2 жолу араң барып келдик. Үйдө балам менен онлайн сабак окуп убакыт өткөрдүк. Элзада, ырдап чыгып калышыңа иниң Нурлан Насиптин салымы болдубу? Ырчы болоюн деген максатым жок эле. Бирок адамда бир жашыруун каалоолор болот го. Ичимден мен да ыр жаздырып, үнүмдү угуп көрсөм деген ниет турчу. Мурун комуз чертчүмүн, аны таштап койгом. Нурлан ыр жаздырып көрбөйсүзбү деп калды. Анда деле ырчы болуп кетейин деп жаздырган эмесмин. Жакындарыбыздын тою болуп, ошого жаздырып көрөйүнчү дегем. Үнүмдү чүргөндөн кийин Нурлан жакшы ырдаптырсыз. Ушул ырга клип тартып коелу деди. Тойду ырдап калдым. Анан чалып ырдап чыктыңбы деп сурай башташты. Ошентип башталып кетти. Мамлекеттик мекемеде мектепте иштеп, шоу чөйрөдөн алыс болчумун. Нурлан Насип. Өзүм шоу чөйрөдө жүрүп, көп эле ыр жаздырып, сын угуп башың калбадымбы? Бир тууганың ыр жаздырып, элге таанылып жазса башкача толкундо болот экен. Бир жагынан коркосуң. Карындашым да музыкалык окуу жайында окуп ырчы болом деп жатканда токтотуп койгон элем. Үйдөгүлөрдөн мен да ырдайын, кыз кишиге кыйын деген ой болгон. Эжем музыкалык сабаты бар, аспаптарда ойнойт. Буйруса жакшы эле болот. Асель Кадырбекова, Нурлан Насип, Элзада Насипбекова. Бир үй бүлөдө ушунча ыр болгону кандай болот? Асель экөөнүн ар бир кыймылы элдин көз алдында. Бул бир аз оор болуш мүмкүн. Мен өзүм деле анча аралашып кете элекмин да. Мен булардын сүрөттөрүнүн алдында комментарийлерди окуп алып кыйнала берчүмүн. Азыр көнүп калдым. Нурлан, эмне окуп жатасыз? Окубай эле коюңуз дечү. Азыр мен апамдарга ошентип үйрөтүп калдым күлүп. Эми кыйын эле. Үй бүлөдө ар түрдүү абалдар болот. Элдики билинбей эле калат. Булардыкы элдин талкуусунда калат. Ошон үчүн абайлаш керек болот экен. Калганы жеңил эле. Үйдө биз кадимкидей эле бир тууганбыз. Асель менен Нурландын жашоосу элдин эң көп талкуусунда калат. Түрдүү ушактар, ойлор жазылат. Жакындары катары бул талкууларды кантип ашкыласыңар? Нурлан Насип. Канча жылдан бери шоу бизнесте жүрүп, мен өзүм жөнүндө ушактарга бышып деле калгам. Маани бербейм, бирок келинчегиме, бир туугандарыма карата айтылган кептерди оор кабыл кылам. Сөздөр сындырып коет экен. Бул мушташкан да жаман нерсе. Анткени мушташып алсаң эс алып каласың. Ушак үчүн ким эмне мушташып сумак эле. Ичиңден түтөй бересиң. Кээде дүкөнгө кирип калсаң да кандай болду эле деп сурап калышат. Мурун шоу бизнесте жаңылыктар жалгыз супер инфодо жазылчу. Азыр заман башка. Ар бирибиздин колубузда телефон бар. Социалдык тармак бар, башкаруу мүмкүн эмес. Апамдын кан басымы жогору, ошондон корком. Ата-энемдин экөө тең Instagram баракчасы бар. Өзүм ачып бергем. Ошону бекер кылыптырмын деп ойлоп калам. Элзада Насипбекова. Ата-эне элдин талкуусун башкача кабыл алат экен. Апамдын мүнөзү жумшак, жүрөгү назик адам. Бул нерселерге көзүбүздү жумуп койгонду үйрөнөлү дейм. Атам кабатыр болгону көп билгизбейт. Бир тууган Насиптер тууралуу айтып кетсеңер. Элзада Насипбекова. Мен эң улуусумун. Менден 1 жаш кичүү Руслан деген иним бар. Экөөбүз жакынбыз. Азыр да коңшу жашайбыз. Андан кийин Нурзада деген сиңдим бар. Ал Токтогулда турат. Ал Нурлан менен жакын. Экөөнүн ортосунда 1 жаш. Андан кийин кичүүбүз Чолпонай. Ал дагы үй бүлөлүү болду.
Эл көзүндө Нурлан дайыма күлүп жылмайып, элпек жигиттей көрүнөт. Үйдө кандай? Элзада Насипбекова. Элдин көзүндө кандай болсо ошондой эле. Түндө жүрө берип, күндүз уктаганы мени тынчсыздандырат. Уйкуңду жөнгө салчы деп көп айтам. Уйкучу жалко, сурооңдун жообун 5-6 күндөн кийин аласың. Нурлан Насип. Башында айтып кеткендей мен чарчап калыптырмын. Бирок карантин болбосо аны деле билбей жүрө бермек окшойм. Телефондун коңгуроо кесе зарканып, өзүмчө эле кызым менен болгум келип калыптыр. Көп учурда телефонду өчүрүп коем. Социалдык тармактардан алыстап көп киргени жокмун. Чачымды да алдырдым. Эл талкууга алып жатып калышты. Ушундан көрө бир хитр жасам, эл ошону талкууласа болмок. Бир туугандардын маегине рахмат, ишиңиздерге ийгилик болсун. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Турсунбай Бакир уулу, мени шайласаңар көп аялдуулукту мыйзамдаштырам деп. Турсунбай Бакир уулу шайлоого катыша турганын. Эгерде элдин колдоосу менен шайлоодон өтүп кетсе көп аялдуулукту мыйзамдаштырам деп айтканы интернет желесине тарап кеткен. Бул тууралуу Назира Бегим менен маектешүүдө. Бул маалыматты төгүндөп, бирок көп аялдуулук боюнча өз оюн билдирди. Анда бул шайлоого даярдыктар болуп жаткан убакта менин атымдан Турсунбай Бакир уулу мени шайласаңар көп аялдуулукту мыйзамдаштырам деди деген жалган маалымат тарашы туура эмес. Куранда жазылган ыйык нерселерди мыйзам катары берилип жатат. Көп никелик же көп аялдуулук бул турмуштук факт, турган нерсе. Эгер кол коюп мыйзамдаштырып койсо, мыйзам негизинде аялдардын, ортодо жаралган балдардын дагы укуктары корголуп, бир топ үй бүлөлүк маселелери чечилип жөнгө салынмак. Мыйзам десе эле баары ала берет дегендик эмес. Анын дагы өз шарты жөнү бар. Эркек кудурети жетип, ортодо адилеттүү боло алам десе, неге каршы чыгуубуз керек? Маалымат булагы Аргумент Чекит KG.